Президент Сооронбай Жээнбеков Сочи шаарына болгон визитинин алдында россиялык маалымат агенттиктердин бирине берген маегинде Орусиянын Кыргызстандагы экинчи аскерий базасын ачуунун зарылдыгы жөнүндө оюн ортого салган. Ал көп жылдан бери талкууланып жүргөн маселе боюнча Москва менен Бишкек азырынча бир пикирге келе элек экендигин билдирип, бирок Борбор Азия аймагында Ооган-Тажик чек арасындагы жамааттык коопсуздукту чыңдоо, терроризм коркунучун алдын алуу үчүн чара көрүү керек деп кошумчалаган. Скажем так, бул маселе азыр коомчулукта кызуу талкууга алынууда. Чек ара кызматынын мурунку төрагасы Токон Мамытов өлкөбүздүн түштүгүндө аскерий база куруунун зарылдыгын туура көрөт. Анткени Ирак менен Сирияда кырдаал турукташып, согушкерлердин баары Афганистанда топтолуп жаткандыктан Фергана өрөөнүндө коопсуздук коркунучу жаралууда. Мындан улам ЖКК мамлекеттеринин жамааттык коопсуздугун камсыз кылуу үчүн бул маселе өз учурунда көтөрүлүүдө деп эсептейт. Согуш учурунда төрөлгөн, согуш учурунда өсүшкөн, согуштан башка эчтекени билбейт. Мына алар азыр Афганистан, Тажикстан, Афганистан, Өзбекстан, Афганистан, Туркменистан мындайча айтканда Фергана өрөөнүндө азыр коркунуч жаратып атышат да ушул кыймыл. Ошону карап туруп, азыр ушул базанын экинчи базанын Кыргызстанда ачылышы даана азыр муктаж болуп турат да. Анткени менен Орусиянын Канттагы аскер аба базасы турганда өлкөнүн түштүгүндө кошумчасын курууга муктаждык жок деген пикирлер да бар. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун айтымында ЖККга мүчө мамлекет Тажикстандын өзүндө жайгашкан Россиянын күчтүү аскерий ресурсу жамааттык биримдиктин чек арасына кирген сырткы күчтөргө сокку урууга даремети жетет. Биринчиден биз Афганистан менен чек ара өлкө эмеспиз. Бул өтө маанилүү нерсе. Кыргызстанда Россиянын базасы турат. Ал эң негизги күч болуп эсептелет. Себеби дегенде учкучтар менен керек болсо мындай абадан сокку урганга абдан чоң күч болуп берет да. Андан башка Тажикстанда дагы Россиянын 201-чи дивизиясы бар. Ошонун негизинде карап көргөндө биз эми Тажикстан менен Өзбекстан менен чек аранын ортосуна коюп койсок, бул коңшу өлкөлөрдүн ортосунда дагы мындай бири-бирине ишенбестик көрсөтүп коюшубуз ыктымал. Ал эми талдоочу Максат Мамытканов түштүккө россиялык кошумча аскер базасын ачпай эле Канттагыны көчүрүү керек деген ойдо. Муну менен кошо өздүк куралдуу күчтү да бекемдөө зарыл. Анткени чоң полигондор керек. Биздин балдарды деген ошол жактан тарбиялаш керек, үйрөтүш керек. Чоң техника менен иштегенди көрсөтүш керек. Биздин балдардын баардыгы Союз убагындагыдай российский, советский армияда деген билим алган эмес. Жаңы техниканы деген көргөн эмес. Түп тамыры менен биздин деле куралдуу күчтөрүбүздүн баарын ошол жака жылдырышыбыз керек. Биздин деген куралдуу күчтөрдү башкарган министрликти да ошол жака алып барышыбыз керек. Биздин биякта жөн эле кафеден чыкпаган офицерлердин баарын ошол жака алып барып туруп ошол жактан деген үйрөтүүлөрдү өткөрүшүбүз керек. Анан калса АКШ Казакстан жана Өзбекстан менен аскерий алаканы бекемдөөгө аракет жасап жаткан учурда Россиянын Кыргызстанда кошумча база ачуу планы геосаясий кызыкчылыктардан улам келип чыккан жокпу деген суроо туулат. Анткени Манас аба майданындагы америкалык Ганси авиабазасы Кыргызстандан чыгарылган соң Орусия тараптан мындай сунуш берүү солгундай түшкөн. Канткен күндө да бул маселеде Борбор Азия артыкчылыкты Россияга же Батышка берүүсүнөн Фергананын мындан аркы тагдыры чечилет дейт талдоочулар. Геосаясат көрүп атасыңар да, Афганистандан кетпей Америка эмне кылып атат? Сириядан кетпей эмне кылып атат? Ошон үчүн азыр Өзбекстан менен Түркмения биздин деген бириккен куралдык күчтөрдүн ОДКБга кирбеген мамлекеттер азыр ошентип Американын геосаясатынын негизинде Америкага жем болуп калдыгынын алдында турушат. Алар аны түшүнүп атышат. Бирок ага каршы турганга алардын деле күчү жок. Белгилей кетсек, Кыргызстандын түштүгүндө Орусиянын аскерий базасын ачуу демилгеси соңку 12 жылдан бери улам көтөрүлүп келет. Экс-президент Алмазбек Атамбаев өткөн жылы мындай базаны куруу сунушун өзү ортого салганы бар. Андан соң мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков дагы бул боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөнүн билдирген эле. Чынара Нурсеитова, Ислам Майрамбеков, Нью ТВ.